Эмне үчүн кээ бир айымдар бетине пластикалык операция жасатса, сонун жарашып калат. Кадимкидей жашарып калат. Кээ бир айымдар жасатса, тескерисинче оозу чоюлуп, мурду чоюлуп, көзү кыйшайып, бир кызыктай болуп калат. Эмне үчүн эки айым филлер кылса, бирөө жашарып, жашынакай болуп калат дагы, экинчисинин бети шишип, ооздору дуудуюп, бир кызыктай болуп калат. Эмне үчүн эки окшош айым бирдей эле косметика колдонсо, эки бөлөк эффект берет. Бунун баарын түшүнүш үчүн албетте биз картаюу сценарийлерин жакшы түшүнүшүбүз керек. Жана өзүбүздүн картаюу типибизди жакшы билишибиз керек. Бүгүн мен сиздерди жакшы түшүнсүн деп, мисалга белгилүү саясатка тиешеси бар же саясатта жүргөн айымдарды мисалга келтиргим келди. Эмне үчүн? Анткени алардын беттери таанымал. Аларды көп эле көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Жана ошолорду көрүп, өзүбүздүн картаюу сценарийибизди же өзүбүздүн картаюу типибизди аныктай алабыз. Эмне үчүн картаюу сценарийди билиш керек? Ар бир айым керек болсо. Анткени картаюу сценарийди билбесек, бизге керексиз процедураларды, туура эмес жерге, туура эмес нерселерди, косметиканы туура эмес багытта, туура эмес косметиканы, пластикалык операцияны дагы туура эмес колдонуп алышыбыз мүмкүн. Мисалы, белгилүү араб, сулуу айым, ырчы, супер мега жылдыз Хайфа Вахби деген айым бар. Ким билбесе интернеттен карап көргүлө. Жаш кезегинде укмуштуудай сулуу айым болчу. Азыр деле сулуу. Бирок пластикалык операциядан кийин бети аябай өзгөрүлүп, менин оюмча бир нече пайыз жүзүнүн нуру кетип калды. Эмне себептен? Анткени картаюу сценарийлерин ушул жылдыз менен иштеп аткан дарыгерлер көп жакшы эсине алган жок. Мисалы, менин бетим дагы баарыңар билесиңер, жакынкы арада пластикалык операция жасаткам. 1 жылдан ашты. Бирок дагы эле бетимде көлөкөлөр бар. Мен өтө тарттырып салган жокмун. Бирок тарттырсам болмок. Бетимде бир да көлөкө болмок эмес. Менин бетим ошол Хайфа айымдын бетиндей. Менин картаюу сценариим аныкы менен окшош. Демек, мен катуу тарттырып салсам, менин ичке сөөгүмөн эт тура турган жер жок дагы, оозум чоюлуп, мурдум чоюлуп, бетим жалпак болуп калмак. Мен врач, дерматолог, косметолог. Мен картаюу сценарийлерди жакшы билем. Ошон үчүн бетиме ошондой ката кетирген жокмун. Мен азыр терим менен туура иштеп, терини кыскартып, өзүмдүн картаюу сценариим менен иштеп, жакшы жыйынтыкка келем. Ошондуктан айымдар, ооба биз дарыгерлерге аябай ишенебиз. Ооба квалификациялары бар дарыгерлер көп. Бирок силердин бетиңер бул силердин визиттик карточкаңар. Ар бир адамдын сулуулукка болгон көз карашы өзгөчө. Бир адамдын көз карашы менен экинчи адамдын көз карашы дал келбейт. Ошон үчүн ар бир айым өзүнүн сулуулугу тууралуу өзүнүн туура ою болуш керек. Грамотный болуш керек, билимдүү болушуңар керек. Ошондуктан андай ката кетирбешиңер үчүн өзүңөрдүн картаюуңарды алдын ала карта кылып, мен буну жасашым керек, буну жасабашым керек. Мага мынау пайдалуу, мынау такыр болбойт деген билимге ээ болуш үчүн сиздер үчүн бүгүнкү видео. Картаюу сценарийде эмнени билүү маанилүү? Биринчи ирет бул албетте силердин бетиңердин картаюу морфотипи. Болгону 4 морфотип бар, жана 5-чи аралаш. Ар бир айымдын негизги морфотипи бар, жана кошумча морфотиптери бар. Мисалы, 4 негизги морфотип бар. Биринчи бул деформационно-отечный орусча. Кыргызча мен жөнөкөй эле шишик бет деп коем. Бул морфотип көп кыргыз айымдарда кездешет. Бүгүн мисалда мен улуу урматтуу биздин алгачкы айым президент Роза Отунбаева айымды мисалга келтирдим. Мындай картаюу сценарий көп айымдарда бар. Кандай белгилери бар жана кантип билебиз? Биринчиден, беттин териси калың. Тери көбүнчө
майлуураак, албетте кургак деле болушу мүмкүн, бирок көбүнчө 80-90% майлуу, поралары, көңдөйчөлөрү бар. Жана беттин териси убакыт өткөн сайын жаш кезекте мындай 3 бурчтук, убакыт өткөн сайын бул 3 бурчтук мындай болуп калат. Жана ушул морфотипте ушул 3 бурчтук аябай көрүнөт да. Бет ылдый агып түшкөндөй болот. Бет оорлойт, бет ылдый агат. Негизги белгилери ошол. Жаш кезекте бул биз жакшы көрүп айтабыз го. Тултук бет, тултушкам депчи. Бети, мисалы башы, бети денесине караганда чоңураак болот, бети калың болот, териси калың болот, мындай оңой менен бырышпайт. Бирок убакыт өткөндө брыйла, экинчиээк, көзүнүн алдындагы мындай баштыкча бар жана беттин шишиги пайда болот. Бул картаюу сценарий менен иштөө башка картаюу морфотиптерине караганда бир аз көйгөйлүү, бирок буну менен да иштесек болот. Экинчи морфотип же экинчи картаюу сценарий бул мускульный. Мускул деген бул латынча, бул булчуң, мускулус. Булчуңдуу. Бул айымдардын өзгөчөлүгү. Мен бүгүн мисалга биздин биринчи леди Айгүл Жапарованы жана биздин депутат сулуу айым Эльвира Сурабалдиеваны келтиргим келди. Экөөнүн бети эки бөлөк болсо дагы картаюу сценарийлери окшошуп кетет. Мындай картаюу сценарийде териси калың, бети туунук, бетиндеги булчуңдар жакшы катуу, связкалары бүт бар ордунда, сөөктөрү эгерде мындай караганда сөөктөрү жоон, эт кармала турган көп орун бар. Демек бул бет оңой менен картайбайт. Илгери мен апам мынтип айтчу эле, кореянкалар көпкө чейин картайбайт да, бир убакта резко карып кетет деп. Мына анткени алар дагы булчуңдуу, мускульный морфотипке кирет. Бул морфотип эмнеси менен жакшы? Баары картай берет, сен картайбайсың. Мен вообще картайбайм деген ой пайда болот. Анткени бырышың да жок, бетиң салаңдап ылдый түшпөйт, териң тунук, сонун деп ойлошот. А минусу ошентип жүрүп убакытты өткөрүп аласыңар дагы, беттеги баягы бүт курбуларыңар жантабашып косметологко барып, косметика сүйкөп, бетин карап аткан учурда да мен картайган жокмун деп ойлоп атып, беттеги терең бырыштарды түшүрүп аласыңар. Илгери индейстер жөнүндө көп кинолорду көрчүбүз. Мен мускульный, булчуңдуу морфотип дегенде ошолорду мындай аябай мындай жакшы мисал катары келтиргим келет да. Беттери картайганда кандай болот? Катып калат да. Эркектикиндей болуп мынтип катып, анан чоң бырыштар түшөт. Бул морфотип менен иштөө жеңил да эмес, оор да эмес, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бирок ушул морфотип пластикалык операцияларга эң сонун морфотип. Эң сонун натуралдуу табигый жыйынтык берет. Мындай айымдарды жашартып коюш тез эле, бирок дагы өзгөчөлүктөрү бар. Үчүнчү морфотип менин морфотипим. Айнура Сагынбаева кандай картаят? Мен чарчаңкы болуп картаям. Чарчаңкы деген кандай? Мен сөөктөрүм ичке, терим назик, терим жукара баштайт дагы, сөөгүм кача баштайт. Сөөк анысы деле кички, качып баштаганда ашыкча тери пайда болуп, көлөкөлөр пайда болот. Мурундун астында, мына мурун менен ээктин ортосунда марионетка, экинчи кичинекей, көздүн алды көлөкө пайда болот, тери жукарат, беттин, жүздүн нуру кетет. Теринин нымдуулугу кетет, тери шалбырап, шалпайып түшөт. Бул картаюу сценарийде иштөө жакшы. Бирок сөөктүн кичинекейинен пластикалык операция 100% жыйынтык бербейт. Бунун дагы өзгөчөлүгү бар. Пластика жасаганда да туура жасаш керек жана косметологияга көбүрөөк басым коюш керек. Төртүнчү морфотип кыргыздарда көп кездешпейт. Көбүнчө Европа улуттарында же болбосо кээ бир мындай европейкаларга окшогон кыргыздын айымдары бар го. Мындай беттери ичке, европалыктардын түзүлүшүндөй бети.
териси жука, жаш кезекте бул аябай сулуу айымдар. Беттери жупчука, туп-тунук, назик. Мен гүлгө салыштырам да. Ушунча кооздагы бат эле солуп калат. Ушул морфотип эң эрте картаят. Эң тез картаят. Анткени териси өтө назик дагы өтө тез жукарат. Мындай айымдарга агрессивдүү процедураларды жасоого болбойт. Эч учурда күйгүзүп терини жанагындай катуу массаж кылып чоюп эч качан болбойт. Бул морфотипте биздин саясатчылардан мен эч кимди айта албай койдум. Мисалы, чарчаңкы морфотипте бизде Аида Салянова бар. Меникинде бет. Мелкоморщинистый морфотипте, мындай майда бырыш баскан морфотипте француз саясатчынын жубайы Франциянын биринчи ледиси бул Бриджит Макрон. Бул айымдын да бети ушул морфотип менен картайып келатат. Эми болсо бул картаюу сценарийлерди билсек, менин негизги сценариим ушул десек, бул менен кантип иштейбиз? Кантип алдын алабыз? Кантип өзүбүздүн сулуулугубузду, жаштыгыбызды көпкө чейин узартабыз? Кантип туура процедураларды же туура косметикаларды же туура операцияларды кылабыз? Ушуга жооп берейин. Биринчи морфотипте шишик, деформационный отечный, бет салаңдап ылдый түшүп атат. Эмне кылышыбыз керек? Бетти жеңилдетишибиз керек. Кантип? Көбүрөөк массаж кылып, кан тамырлардагы туруп калган суюктукту кетириш керек. Эмне кетирет? Аппараттык же кол менен жасаган массаж. Лимфодренажный деп коет, активдүү массаждар. Өзүңөр жасасаңар болот же массажный салондорго барып косметологдорго жасасаңар болот. Жылына 1-2 курс жана айына бирден ошо кармап турчу, алдын ала алчу процедура массажды жасап, укалоону жасап турсаңар болот. Же үй шартында өзүңөр деле сама массаж кылып турсаңар болот. Аппараттык массаждар, микротоктор, жанагындай ультразвук менен массаждар, үйдөгү кичинекей аппараттар менен массаждар, шариктер бар, пожалуйста, шариктер менен жасагыла. Жанагындай роликтер бар, роликтер менен жасагыла. Чыгып массаждын түрүн жасасаңар болот. Биздин кремдерди колдонуп атсаңар, кремдердин үстүнөн жасасаңар болот. Экинчиден, косметологиялык процедураларда дагы кан тамырлар менен иштей турган процедураны көбүрөөк кылгыла. Кан тамырлар менен кайсы процедуралар иштейт? Мезотерапия, көк чай, витамин С, артишок жана башка антиоксиданттуу коктейлдерди колдонгула. Жалаң гана бетке массаж эмес, далыга, арткы жака, шейная воротниковая зона деп коет, ошол жака да массаж керек. Анткени могу жерде остеохондроздон, кан тамырларда суюктук туруп калгандан бетибиз, башыбыз дагы шишийт. Ошол шишиктин баарын жок кылып, мына жакта суюктуктун баарын ылдый кетириш үчүн сөзсүз могу шейная воротниковый зонаны дагы дайыма бошотуп массаж кылып турушубуз керек айымдар. Косметика. Кандай косметика колдонсоңор болот? Косметикада сөзсүз кан тамырлар менен иштей турган нерселер болуш керек. Мисалы, бизде доктор Сагынбаева косметиксте куперозго каршы аябай жакшы кремибиз бар. Ал кремде конский каштан, ал кремде С витамини, ал кремде Б витамини чыгып, кан тамырлардын капталын жакшыртып, алар чымыр болуп, канды жакшы кысыш үчүн, канды жакшы кетириш үчүн бүт ингредиенттер бар. Теринин үстүнкү катмарын жеңилдетиш үчүн теринин үстү өсүп кетет да, анан эски клеткалар толуп кетет. Ошолорду жеңилдетиш үчүн пилингтерди колдонгула. Биздин гель пилинг жемиш кычкылдар менен бетти туура тазалагыла, жуунучу гель, гидрофилдык май, тоник, то есть тазалоо дагы өтө маанилүү. Бетти максималдуу түрдө жеңилдеткиле. Анан каркасын, бул сетка сыяктуу бетти мынтип кармап турат да, ошону жакшы кылгыла. Анын каркасы эмне үчүн жакшы болот? Гиалуронка болуш керек косметикаңарда, пептид болуш керек, коллагендер болуш керек. Бүт теринин чымыргылап турган нерселер сөзсүз болуш керек. Пластикалык операция. Пластикалык операция мындай
бетке жеңилдегенден кийин, бир аз арыктагандан кийин, шишик кеткенден кийин гана жасабыш керек. Бетти өтө тартпаш керек, анткени баары бир тери аябай жакшы чоюлбайт. Жасаганда да аябай этияттык менен жасаш керек. Экинчи түр бул мускульный же булчуң түрү. Бул булчуң, мускульный сценарий старения деп коет. Булчуң картаюу сценарий. Бул жерде мен айтып кеткендей эле пластикалык операция эң жакшы ролду ойнойт. Бул картаюу сценарийде аябай маанилүү нерсе убакытты өткөрүп жүрбөгүлө. Мен бетим картайбайт деп жыргап жүрө бербей, эртерээк жасаткыла. Сөзсүз эле тим эле терең бурыш пайда болгондо эмес. Сөзсүз эле бет жанагынтип чапталып, жабышып, мумиядай катып калганда эмес. Эртерээк тери менен иштеп баштагыла, пилингдерди кылгыла косметологдон. Ботокс. Мына ушул морфотипте ботокс аябай сонун иштейт. Өзгөчө могу жерде бир аз бошотуп койсоңор жакшы болот. Бүт мимикалык мускулатурага ботокс кылсаңар жакшы болот. Теринин сапаты менен эртерээк иштеп баштагыла, анткени силер көрбөсөңөр дагы могу жердеги тери айрылып баштайт. Пептиддер, гиалуронка терини нымдаштыргыла, катып калбасын таптакыр. Нымдуу болсо тери катпайт. Терең буруштар түшпөсүн десеңер, картаюу белгилери боло элек деле иштеп баштагыла. Тура косметика колдонгула, ботулинотерапия, эртерээк пластикалык операция жасаткыла. Анан пластика эң сонун жыйынтык берет. Анткени сөөк чоң, аябай чоң. Тери сонун, калың тартса, мындай результат берет. Мага аябай жагат. Ошо мускульный морфотипке пластикалык операциянын жыйынтыктары аябай жагат. Үчүнчү бул баса пилингтерди да унутпагыла. Анткени мисалы биздин жемиш кычкыбы менен пилинг ошо мускульный булчуңду морфотиптин терисин аябай назик кылат. Аябай назик кылып, мындай терең буруштарды алдын алат. Үчүнчү бул чарчаңкы. Мисалы меникиндей бетти же Аида Салянова айымдыкындай бетти картаюу сценарийинде эмнелерди алдын алабыз. Чарчаңкы морфотипте сөөк кички болгондуктан, мисалы мен пластикалык операция жасасам дагы булчуңдуу морфотипте жыйынтык болбойт. Анткени аябай тартып алсаң мындай болуп калат. Жаман эле көрүнөт туурабы, бет жапжалпак болуп. Биз эмне кылабыз? Биз терини жыйрышыбыз керек. Терини жыйрып, терини нымдуу кылышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн мисалы дагы бир нерсени унутуп коюптурмун. Шишик беттерге филлер куюп көтөргөн вообще болбойт. Жанагындай булчуңдуу беттерге болот, бирок абайлаш керек. Вот угол Джоли деп чыгарып атпайбы бияка. Ол именно жана мускульный типтерге жакшы жарашат. А шишик беттер атып алып, же мен атып алсам, биз жанагындай ошо күлкүнү келтире тургандай эле страшилка чудовище болуп калабыз. Ал именно мускульный типтерге жасаш керек. Шишик бет вообще бетине эринден башка жерге эч учурда филлер куйдурбаш керек. Мен дагы филлерди абайлашым керек. Анткени бетим ансы эле чарчаңкы. Филлер куйдуруп койсом бияктарына, бетим огош беттерден шишип, бетим огош беттерден чарчаңкы көрүнүп калат. Мен эмне кылышым керек? Мен массаж кылышым керек. Бетти жеңилдетишим керек. Мен тери менен иштешим керек. Мезотерапия, биоревитализация, пилингтер, бетим жалтырап тургандай кылып, аябай жакшы тазалашым керек. Жана активдүү косметиканы колдонушум керек. Пептиддер, гиалуронка, витаминдер бүт баары бар. Мисалы биздин Чаншандын сулуулук сырлары деген маскабызда пептид жана минералдар бар. Ошондой масканы дайыма коюшум керек. Дайыма. Чарчаңкы бет косметикасыз вообще жүрбөш керек. Чөнтөктө жүрүш керек да. Күнүгө коюш керек. Аябай башка морфотиптерге караганда 10 эсе көп терини караш керек. Анткени биздин бетибизде бүт морфотиптерден үзүндүлөрү бар. Шишик морфотиптин шишиги бар. Мускульный морфотиптин жанагынтип терең буруш түшүп кеткени бар. Жана майда буруш түшкөн мелкоморщинистый морфотиптин бат эле бырышып калган адаты бар.
Ошон үчүн бизге өзгөчө кам көрүү керек. 4-чү морфотип бул мелкоморщинистый, майда бырыш түшкөн морфотип. Бул морфотипте тери өзү жукарып кетет. Аябай жукарып кетет. Ошо терини мисалы отечныйда тери аябай калыңдап ылдый, оорлоп ылдый түшүп кетет, а бул тескерисинче жукарып тери жетпей калат. Ошон үчүн теридеги зат алмашуу процесстери күчөтүп, коллаген көбүрөөк чыксын, гиалуронка көбүрөөк чыксын деп аракет кылышыбыз керек. Кантип биоревитализация, пилингдер, плазма аябай жакшы жардам берет. Плазма терапия, чарчаңкыга дагы плазма терапия аябай жакшы жардам берет. Филлер жакшы жардам берет. Анан жана айтып атпайсыңарбы? Жиптер менен бетти тартуу. Вот жиптер менен бетти тартуу бүт морфотиптерге жарабайт. Отечно-деформационныйга жарабайт, мускульныйга жарабайт, усталыйга, чарчаңкыга жарабайт. А именно мелкоморщинистыйга, майда бырыш түшкөн айымдарга сонун болот. Когида болот, мезонитида аябай сонун жыйынтыктарды берет. Пластикалык операция деле жакшы, бирок мага эмнеси жакпайт. Пластикалык операциядан кийин же филлер куюш керек, же липофилинг кылыш керек, май койдуруш керек. Анткени анысы деле сөөктөр ичке да, анан пластика менен мынтип тартып койсо, скелетке окшоп калат да. Ичке сөөк, май жок, териси жука. Ошон үчүн дагы дополнительно филлер куюп, май куюп койсо, жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Косметикада албетте терини иштетиш үчүн косметика керек. Активдүү пилинг керек. Жемиш кычкылдар менен сөзсүз жакшы тазалоо керек. Анан гиалуронка аябай көп керек. Мисалы биздин косметикада гиалуронканын 3 молекуласы бар. Чоң дароо толтуруп, сырттагы абаны өзүнө тартып алып, терини нымдабыштырып, жалтыратып коет. Орто, мындай сырты менен ичкинин ортосунда болот да. Анан кичинекей болсо, териге терең түшүп, 6 айда эффект берет дагы. Теринин өзүнүн жанагы резервтерин козгоп, тери өзү гиалуронка чыгарып калгандай кылып иштейт. Ар бир эле биздин продукцияда ошондой 3 молекула гиалуронка бар. Бул жанагындай мелкоморщинистый типке өтө керектүү нерсе. Айымдар, азыр болсо маалымат алдыңар. Өзүңөрдүн картаюу сценариңерди аныктап, негизги сценариңерди ойлоп чыгып, ошону кантип алдын алам деп жазып, кам көрүп баштасаңар болот.